аялы күйөөсүнө ыктыда кылып атканда, уюп атканда жанына туруп албайт. Бизде эки адам турганда мындай туруп алып окуп атпайбызбы? Жок, аркага турат. Аркаңкы сап. Пайгамбарыбыз сапты бөлгөн. Пайгамбарыбыз айткан, аялдарды силер аркага койгула, кандай Алла аларды аркага койгон. Ахирухунна мин хайсу ахарахунналлах хадис бар. Ошон үчүн иншалла аркага Алла таала. Себеби Алла аркага. Ошон үчүн пайгамбарыбыз биринчи эркектердин сабын, андан кийин жаш балдардын сабын, андан кийин анан аялдардын сабын. Эгерде аялы күйөөсүнө ыктыда кыла турган болсо, аркаңкы сапта туруп ыктыда кылат. Аялдар комат айтпайт. Аялыңызга комат айтып, өзүңүз имам болуп. Эч ким жокта чачырап жөн эле үйдү сапырып, кыраатты келтирип. Алла разы болсун, ушундайлар бар. Болбоду дегенде кичине сүрдү көрсөтүп коюш керек да, туурабы? Кожоюнчулукта. Ниет кылганда кадимки эле ыктыда кылат. Имамга ыктыда кылдым деп эле, ыктыда кылат. Эркек киши эстегенде мен силерге аз айтайын. Эркек кишилерге имамчылык кылып атканда, ушулардын намазына имамчылык кылам деп ниет кылганын кажети жок. Эгерде артында аялдар ыктыда кыла турган болсо, анда аялдарга имамчылык кылып атканын ниетин кылган эркекке фарыз болуп калат. Болбосо алардын намазы болбой калат бизде. Важип да. Түшүнүктүүбү? Мисал айтайын силерге. Имам болду. Намазды ниет кылат дагы Аллаху акбар кетти. Аркада сиз келдиңиз, сизге бир кошумча ниет кылышыңыз керек. Имамга уюдум деген. Имамга уюдум деген ниетти кылбасаңыз, сиздин намазыңыз имам менен болбойт. Сиз мисалы азыр куптан намазды окуп атасыз. Куптан намазды, бүгүнкү куптан намазды окуганга ниет кылдым, бул өзүнчө. Имамга уюдум, имамга жүктөдүм деген ниетиңиз өзүнчө. Сизге эки ниет. Эгерде сиз имамга уюдум ниет кылбасаңыз, сиз жамаат менен куптан окуган жоксуз. Сиз унчукпай отурасыз, сиздин өзүңүздүн намазыңыздан болгон жок даже. Ошон үчүн имамга уюдум, жүктөдүм деген ниет кетиш керек. Түшүнүктүү? Так. Эми мисалы, бир адам намаз окуп атат. Өзүн элечи, жалгыз эле окуп атат. Ал имам болуштуктун ниети оюнда деле жок эле да. Ана жерде окуп аткан экен. Аркасынан келип алдыңыз дагы Аллаху акбар деп уюп койдуңуз. Мейли, сиздин намазыңыз нормальный боло берет. Демек, ушундан билинди, имам аркадагы эркектерге имам экенине ниет кылыштын кажети жок. Мүмкүн сиз туруп алып, мен аркадагы ниет кылган жок элем, булар эмне мага ыктыда кылып алды деп. Же болбосо, анча-мынча жакпаган адам ыктыда кылып алды депчи. Жок, бар намаз боло берет. А бирок аялдар аркаңызда, мисалы, жумада, кээде аялдар келип калат, чет мамлекеттерде, мечиттеринде келип калат. Мисалы, жана башка ушундайлар болуп калган, жесе үйдө окуп калган учурларда, эгерде аркаңыздан аялдар ыктыда кыла турган болсо, аялдарга имам экениңизди ниет кылып коесуз. Эркек аркада турду, коматты эркек айтат, намазды окуйт, болду. Аял ыктыда эле кылат. Аялдар комат айтпайт фарыздарга. Өздөрү окуганда дагы, эркектерге ыктыда кылганда дагы.